Assalamu alaikum, урматтуу Жалал Бакчанын тургундары жана коноктору. Ошондой эле Адилеттүү жарандар YouTube каналынын көрөрмандары, колдоочулары, хейтерлери. Мына азыр мен велосипед менен секин бара жатсам, бүгүн Пушкин көчөсүнө АЗМ ачылышы болуп атат. 9 август. 9 август күнү мына азыр бул жерде мэр, губернатор, шаардык кеңештин төрагасы ачылышын кылып мына жыйнаштырып кетип атат. Мен аягында келип калыпмын. Азыр бир аз жүрөйлү. Силер билгендей, бул Пушкин көчөсү 13 майда башталган эле. Оңдоо иштеричи. Негизи жалпы 2 чакырымдан ашыгыраак жерди оңдоду. Мына Бакиев көчөсүнөн баштап тиги Ташбулакка бурула турган жерден поезд жолго чейин оңдолду. 1-2 жолу тартып чыгарганбыз. Мына бүгүн 9 август. Эми арада мындай грубо айтканда 3 ай өтүптүр да мына. Май, июнь, июль мына 3 айда ашты. 2 чакырымдан ашыгыраак жерди оңдоп. Эми мында көрүнүшү жакшы. Мына өзүңөр көрүп аткандай, мына эки жагына бордюр коюлуптур. Шопоковага коюлган жок. Мына бүгүн күндө бул жолду мындай жанагы разметкасы жасалыптыр. Жарыктыктар коюлуптур. Эми негизи турган эле, бирок оңдолду дейт го. Дагы светофорлор иштеп атат. Бирок пешеходный переходдор тартылбаптыр. Пешеходный переходдор тартылбаптыр. Мына эскиси турат. Жаңысы жок мына. Бул жерде пешеходный переход, тигинде да пешеходный переход болуш керек. Азыр жок дегенде больницага чейин барып көрөлүкчү, кандай болуптур. Кийин Шопоковадан түшүп көрөбүз. Мына знактар турат. Жок, баягы ГАИ турса дагы чыгып кетип атат. ГАИга дагы бар. Ол жерде мына пешеходный переход деген знак турат. Бирок жанагы өзү тартылган жок. Мына дальше тартып кетип атам. Күндөн бери күнү-түнү иш болуп разметканы тартып дейт. Бир машина жаман баллондор менен жолго чыгып жаңы жол. Оператор бар. Кыргыз-өзбек офтальмолог борбору ИСУС дейт. Ачылыптыр. Доктор Дадабаева лабораториясы дейт. Ол жерде байкалып атат, алыстан эле көрүнүп атат. Бир аз тегиз эмес экен жол. Дөң чукур бол. Мындан бияка Пушкин мындай дегенден кутулабыз болсо керек. Ачылышы болду. Бир 6 айдан кийин дагы бир көрөйлү. Август болсо марттарга барып дагы бир көрөйлү. Кыштан кандай чыгат экен бул жол. Мына бар жокко бордюр коюлуптур.
Чын таң калыштуу 3 айда бүткөнгө дагы эми биринчи көрүнүшкө сапаттуу эле бүткөндөй болуп жатат. Сразу эле разметкалар менен чызылып, бирок жанагы эле көрүп атасыңар, бир полоса стоянкага айланып бара жатат. Себеби көбүнө мындай үйлөргө кире турган мүмкүнчүлүк жок. Мындай кылып жолго коюп коюптур бирөөсү. Жолду тосуп. Эмне кыласың эми? Сабатсыздык да бул, сабатсыздык. Үй меники дегендей. Мен ойлойм, ар мында чыккан көчөнүн тушунда переход болуш керек, жасаш керек деген ойду. Бирок азырынча көрүп атабыз, пешеходный переходдор жок. Жана эле автоунаалар үчүн условия түзүлүп, жүргүнчүлөргө условия жок. Бул Пушкина көчөсү. Сол жагымда мына обу оорукана, мурда шаардык оорукана эле, дагы эле горбольница деп таандык бизге көбүзгө. Мына Жалалатты бир оорусу бул. Остановка запрещена деген жерге дагы кое берет машиналарды, мына көрүп та жатасыңар. Мына остановка запрещена деген жерге келип токтоду. Эч кимге иши жок. Мына канча машина турат. Могул горбольницанын тушунда сонун кылып пешеходный переходду тартыптыр азаматтар. Эми бул пешеходный переходу көпкө чыда берсе, 2 айда эле өчүп кетпей. Свежий вот так. Кечиресиңер, карабай калыппын, кызылга өтүп кетиппин. Жол жасагандар отурат дегенде чай ичип. Мына жолдо ортосуга эле токтодук, себеби таксиге ыңгайлуу жолдо ортосуга токтогону. Бүгүнкү күндө мына азыр темир жолго чейин. Бул жерде халва деп жаңы ашкана ачылыптыр. Мына урматтуу достор, Ташбулактын повороту. Ол поезд жолго жетип калдык. Мына бүгүнкү күндө ушул Пушкин көчөсү поезд жолго келип токтоду. Ушул жерге чейин оңдолуптур. Поезд жолдун үстүгө асфальт басылып кетиптир. Бирок тротуарлар жасалыптыр. Бул жага жана жок. Барыңарга рахмат көргөнүңүзгө.